Ассаламу алейкум, сіздер менен экинчи вариант каналы. Кээ бирки нерселер биз көрүп тургандай болуп чыкпайт. Аны орусча айтканда оптикалык иллюзия же обман зрения деп айтып коет. Азыр мен сіздерге 5 сүрөттү көрсөтүп берем. Бул жерде эч кандай сыйкырлуу нерсе жок, болгону жөн гана сүрөттөр. Анда эмесе кеттик. Биринчи, бул сүрөттү байкасак, бир кичинекей желмогузду бир чоң желмогуз артынан кууп келе жатат. Бул жерде кандай иллюзия бар десеңиздер, бул сүрөттөгү эки желмогуз тең бирдей размерде экен. Ооба, бул нерсеге ишениш кыйын. Мен да биринчи көрүп ишенген эмес элем. Кийин өлчөп көрсөм, башы дагы, бою дагы, колдору, буттары бардыгы бирдей размерде экен. Эгерде сиздер да ишенбей жатсаңыздар, видеону токтотуп туруп өлчөп көрсөңүздөр болот. Экинчи сүрөт. Айналма шакектер. Бул сүрөттү кээ бирлер көрсө керек. Ортодогу чекитчени карап туруп, экранды алыстатып, жакындатып карасак, бул шакектер айлангандай сезилет. Үчүнчү сүрөт. Бул жерде ак кара өңдөгү узун сызыктар биздин көзүбүзгө кыйшык сызылып тургандай болуп көрүнөт. Бирок бул сызыктар баары эле түп-түз эле сызылган. Анын түздүгүн көрүш үчүн биз телефондун экранын жанынан карасак, бир көздү жумуп туруп, ошондо түздүгүн байкасак болот. Төртүнчү сүрөт. Сол жактагы ортодогу тоголок, оң жактагы ортодогу тоголоктон кичинекей көрүнөт. Бирок бул жерде да экөө тең бирдей размерде экен. Бешинчи. Бул абдан эле сонун иллюзия экен. Ортодогу кошууну көңүл буруп жакынырактан карап турсаңыздар, бир сонун нерсе болот экен. Эмне болгонун комментарийга жазып кетиңиздер.